Бүгүнкү процессте Модин так айта албай койду кимге бергенин. Мен Маткеримовке бергем дейт. А Маткеримов бердиби, берген жокпу Текебаевка мен билбейм дейт. Ошол кызыктуу окуялар. Сиз деген Маткеримов Текебаевдин өзүнө бердиңиз билесиз. Жок, берген эмесмин дейт. Мен Маткеримов деген каза болуп калган, ал Маткеримов деген жигит. Ошонго бергем дейт. Ал бердиби же берген жокпу билбейм дейт. Ошол кызыктуу окуя. Модин деген бүгүн өзүнүн мурунку показанияларын кайрадан алмаштырып атат да. Мурда тергөөсүндө дагы 3-4 жолу алмаштырды показаниясын. Азыр кайра алмаштырды показаниясын. Мен тинтип кезиккем, мен мындай кылып кезиккем деп айтып атат. Эми анын баары калпка чыгып атпайбы? Бүт калпка чыгып атат анын показаниялары. Жана Текебаевдин кабинети боюнча дагы бир суроолорду бердиңиз, ошол боюнча элге түшүнүп айтмак. Воспроизведенияда иштин материалдардын ичинде анан кийин допростордо Модин айтып атат. Мен деген кирип баратканда член первый заместитель временного правительства дегенге ошака киргем дейт. Чоң кабинетке киргем дейт. Азыр силер өзүңөр свидетель болдуңар ошонго, мен суроо берип атам. Кайсы кабинетке десем, сол жагынан чоң кабинетке деп айтып атат. Ошол чоң кабинетте мен деген ошака киргем, ошактан мына могу жерде олтурган деп туруп воспроизведенияда да бар. Бирок ошол кабинетти воспроизведение көрүп атканда ошондо ошо биз бөлөк адвокатский расследование кылганда, бөлөк временный правительствонун өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алардын баары айтып атат. Бул кабинет Атамбаевдики болчу, бул кабинет Текебаевдики эмес болчу деп атат. Ошол тараптан биз ошол вопросту сурап атабыз. Кайсы кабинетке кирдиңизлер деп эметип атсак, именно ошол кабинетти көргөзүп атат. Өзүнүн показаниясында да аз көргөзүп атпайбы ошол кабинетти. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү айтып атат, ал кабинетте деген Текебаев, эми Атамбаев олтурган деп атат. Сиз деген ушу так айта аласызбы, ушу акча берилдиби же берилген жокпу деп так айта аласызбы десек, ал так айта албай койду. Ошол акча берилдиби эле, акча жөнүндө негизи сиз кимден уктуңуз эле деп туруп суроолорду берсек, ал айтып атат. Биз акчаны Маевскийден уккам дейт. Өзү көргөн жок, өзү уккан эмес. Просто Маевскийден алгам деп туруп айтып атат. Тергөөчүлөр өзлөрүнүн предъявление обвиненияда бүт жерде, бүт протоколдордо жазып атат, спортивный сумка деп туруп. Спортивный сумкада алып келип берген акчаны деп атат. Бирок бүгүн дагы Модин азыр кайра айтып атат. Эч кандай спортивный сумка эмес, мен деген компьютердин сумканын ичинде алып келгем деп атат. Анан кийин мен коллегам дагы Искен Афиджанов суроо берип атат. Кайсы сиз ошол акчаны көрдүңүз билесем, санап көрдүңүз билесем. Жок, мен жөн эле момунда кагазын эле көргөм дейт. Кагазын эле көргөм, ошол жерде 300 000 деп жазылып турган кагазын эле көргөм дейт. Эми ошол кагазды эле көрүп, ал акчаны санабаса, бул да көп шектүү нерселер жаратып атпайбы?